Саламатсыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Ачык сөздүн бүгүнкү мейманы Жылдыз Мусабекова, эркин журналист. Анан расмий кызматы Бишкек шаарынын Ленин район номер 3 муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы. Ушундай кызматтын мындайча айтканда ээси Жылдыз Мусабекова бизде конокто. Анда мен суроону азыркы жүргүзүп жаткан ишиңизден эмес, мындай журналисттик жаатта сурасам да, сиз буга чейин ошол гезит тармагында иштеп атканда аябай мындайча айтканда гезитте бийликти сындаган, ушундай куурч макалалар көп жарыяланган гезит катары мен билчүмүн да. Анан эми азыр өзүңүз мындай караганда, мындайча айтканда бийликтесиз да. Анан ошого кандай экен өзү бул эл башкарган, элди уюштуруп бирдеме жасаткан өзү негизи кандай экен? Эми түшүнгөндөр билет, түшүнбөгөндөр мүмкүн башкача айтат болуш керек. Эми бул бийликтегидей деле кызмат эмес, меники бул муниципалдык аймактык башкармалык дегенге 3 жаңы конуш кирет, Агорго Алато деп. Эми 3 жаңы конушта билесиң, Кыргызстандын 7 дубанынан агылып шаарга бакыт издеп келген адамдар жашашат. Баарынын телеги тегиз эмес. Жырагандан шарга келген эмес, айылда там тараган жерин таштап дегенде. Анан мен өзүмдү эсептебейм мамлекеттик кызматкермин депчи, себеби биздин жумуш ошо эртеден кечке элдин арасында жүрмөй. Мамлекеттик кызматкер деген кандай? Мен мисалы үчүн биздин ак үйдө турган депутаттардын секретаршаларын мен мамлекеттик кызмат дейм. Эртеден кечке телефондо отурат, компьютерде отурат, жооп берип коет. А биздики болсо эртеден кечке ушул бир жакта суу жарылат, бирөөнүн ити да бирөөнү каап алат, бир жакта өрт чыгат, бир жакта свет күйөт дегендей ошол жумуштардын баарына жүрүшүң керек элдин арасында. Мурдакыдай эле журналист кесимде кандай элди аралап жүрсөң, ошондой эле эл наоборот жакындан таанышып, баягы ар биринин учетун билесиң, канча майып бар, эмнеге муктаж, кандай жардам бере аласың деп. Анан ошо менин жумушум көбүнчө ошо уюштуруучулукка кирет. Мына мен келгенде ошо 3 конушта таптакыр төшөктөн турбаган майыптар бар экен, ошо 30тан ашык. Ошонун баарына ошо норвежский проект, тяк-бяк долбоорлор деп отуруп, бүт баарын коляскалуу кылдык. Азыр баары тең өздөрү күлөт. Жылдыз байым, кызым дешип, биз эле джип машина мингендей болдук. Мына колясканы минип алып, дайыма 3 декабрда биз Агорго ресторанында 250 майып адамга тамак беребиз. Ошол жерге таптакыр үйүнөн чыкпагандар коляскага отуруп алып, аялы же кызы же баласы сүйрөп алып келишет да. Менин жумушум ушундай уюштуруучулук, кимде эмне мүчүлүштүк бар, кимге эмне жетпейт, кандай, каяка жайгаштырыш керек болсо, кароосуз калган балдарды жанагындай интернаттарга жиберебиз. Кароосуз калган ата-энелер болсо алар жиберебиз. Таптакыр томолой жетимдер бар, аларды өзүбүздүн шефтикке кабыл алып, колунда бар үй бүлөлөргө бөлүп беребиз дегендей. Ушул сыяктуу эле уюштурган жумуш. Анан мен мамлекеттик кызматтегидей мындай кабинетимде да отурбайм, колумда планшетим дайыма. Ушу басып туруп эле жазып, чыгарып эле ушу иштеп жүрө берем. Акыркы 20 жылдан ашуун убакыт ичинде 2 инкылапты же төңкөрүштүү инкылапты ушундай окуяларды баштан өткөрдү Кыргызстан. Мунун баарынын башкы максаты жашоо жакшырсын деген максатта, эми баарын мындай жалпы жонунан айта келгенде. Бүгүнкү күндө сизде мындай эл аралап жүрөсүз, өзүңүз айтып аткандай, Акаев кезине караганда, Бакиев кезине караганда жашоо кандай жакшырып кеттиби? Ошо эл күткөн, эл самаган баягы жашоонун деңгээли эми оптималдуу, идеалдуу деп айтпайм, бирок баягы ушундай жакшы болуп атабы? Кандай ойлойсуз мындай? Эми ошол өзүң айтып атпайсың, мен чындыгында 20 жылдай ушул оппозицияда көбүнчө мен ботинкаларым ушул Алато аянтында жыртылганда, ушул аял башыбыз менен ушу жакта жүргөнбүз, мындай бай экенбиз, ишениптирбиз дегендей. Анан Акаевди кетирдик, андайын Бакиевди тап келдик, аны кетирдик, Атамбаевди тап келдик. Бирок мен ушу карап туруп, турмуш таптакыр өзгөрбөгөнүн байкадым да, ошол эле ойдон. Себеби биз бир кишини орун алмашкандан соң өзгөргөн жок, бир кишини алып келдик, бирок тегерегине ошол эле кишилер толуп алды да, таптакыр эле. Мен эмнеге такыр эме кыла албай койдум да, биз деген мындай
кыргыз ушундай экенбиз, кичине колубуз кызматка тийсе керсейет экенбиз, кыйынсынат экенбиз, мындай эки көйнөктүү болсок таптакыр асманда учуп калат экенбиз да. Анан мен ушул жака келип таң калам да, биздин биз эң ылдыйкы баары бизди тепкилешет. Муниципалдык аймактык башкармалык дегенде биз база данных өлгөнү да, житкени да, аскерге жиберген, налог төлөгөн, төлөбөгөн бар. Биз аркылуу кетет. Ошонун баарында люк ачылып калса да биз күнөөлүүбүз дегендейчи. Ошондой кызмат иштегенден кийин мен таң калам да, кээде бир маселелериң чыгып, ошо тиешелүү акимиятка же мэрияга же өкмөткө чалсаң, ошо жакта жаңы конуш эмне экенин билбеген, бирок ошо жаңы конушту курировать этип отурган балдар, кыздар бар. Анан кээде ушундай чалышат да, мынтип койгула деп, тон мененчи. Эмнеге силердин жумушуңарда десек, жок, билесиң, биз каякта иштейбиз, биз деген ак үйдө иштейбиз депчи. Биз кыргыздын ошондой психологиясын жоготмоюн, булар ойлойт экен, ак үйдө отурса эле биз кудайбыз өзүбүз депчи. Анан оңолмок беле. Атамбаев да оңолбойт, себеби тегерегинде ошол эле психологиядагы ичиш керек, жеш керек, тоюнуш керек, сатыш керек деген адамдарды алып келип атышат. Таза анан жанагы кээде биздин Фейсбукта окуп атпайсың да, кичине бирдемени үйрөнүп кызмат этет, бул туура. Биз эчтеке билбей кызматка келгендерди да көрүп атабыз. Мен азыр тегерегимде жүрүшөт. Жөн эле жүрүп эле келип эле иштесе ушул экен деп эле жеп салып эле, ичип салып эле эмне кыларын билбей айласы түгөнгөндөр көп болуп атат. Биз анан көбүнчө капитализмге киргенбиз да, биз давно эле бутубуз менен, билесиң, эбак эле капитализм басканбыз, бирок биз социализмден башыбыз арылбай атат да. Мен жаңы конушта дайыма чогулуш өткөрөм, эринбейм, 5 киши болсо деле чогулуш өткөрө берем, 10 киши болсо деле түшүндүрүп айтам, биз деген капитализмге кирген соң башыбызда киргизели, карап отура бербейли. Мына улуу Франция эли деген кризиске болуп, мамлекети талкаланып каларда эли үйүндөгү бриллианттарын, жана катып койгон алтындарын, шакектерин салып отуруп куткарган мамлекет. Анан так бизде кызматка келген адамдын иштейин деген ой жок. Бюрократия күчөдү, текеберчилик, теңсинбегендик. Мен абдан нааразымын чындыгындачы. Бул каяктан кызматка алып келет? Ишин жаңы конуш дегенди билбеген, ошо жакта маселени билбеген, кыргызча бир ооз сөз билбеген, бирок баягы эле Акаевдин учурунда чоңдордун балдары, баягы эле Акаевдин учурунда чоңдордун кыздары иштешет азыр. Эптеп эле мындай экен да, эл өлсө өлүп кетсин, бирок менин балам ишилса кызматта болсун деген эме экен да. Мен 3 жыл болду, канча эмелерди аралашып жүрөм, канча маселелер менен кайрыласың. Булар эл алдында кооз сүйлөгөн менен кээ бир маселелер менен кайрылып калсаң айтат да, анан митингге чыгарса канча киши чыгып берет? Шайлоочуңар канча? Мындай бир нерсени өз көңүлү менен жасайын деген кишилер аз да. Мындай артында бир максаты бар. Анан айтам, биз эгер бул темп менен кете берсек, баягы эле ичип жегендер. Ошон үчүн мен Фейсбукта айтып атпаймынбы, жанагы Акаевдин учурунда да, Бакиевдин учурунда да, азыр Атамбаевдин учурунда да иштеп, 70ге чыкса да, 80ге чыкса да, ордун бербей, пенсиясын да алып, айлыгын да алып аткандар деген уялып эле пенсияга кетиш керек, жаштарга орун бошотуп бериш керек. Жылдыз эже, мындай да, бул эми тиги жакта президент отурат, анан тегерегине байгылар эле топтолуп алды деген, баягы бул эми көзгө көрүнүп турган, чындап эле ушундай баягы жан дүйнө кыйкырыгы, бир лирикалыкпы же бир философиялыкпы, мындай бир жан дүйнө кыйкырыгы да, бирок эми мындай мыйзам деген бар да. Мисалы үчүн 5 фракция бар. 5 фракциянын лидерин сиз жакшы билесиз. СДПК деген, КСДП деген фракцияны билесиз, Ар намысты билесиз, тиги Ата мекен, Ата журт деген, ошо 5 фракция бар. Анан алар болсо өкмөттү дайындайт. Кээде болсо президент өзү деле өзүнүн кишисин сунуштап туруп, анан өкмөт башчылык кылат. Ошол эле Жантөрө Сатыбалдиев, ошол эле карасаңыз, мисалы үчүн манжалап санаса болот. Анан эми ошол кишилер ар бир партия өзүнүн коросунан киши дайындап, ал киши болсо өзүнүн кишисин коюп, ошол айыл өкмөтүнө болобу же болсо башкасына болобу, же бир министрликке болобу, анан ушундай болуп атпайбы, мыйзам өзү ушундай болот. Муну болсо айтып атат, бул деген парламентаризм депчи. Бул жакшы экен, значит. Эми сенин сөзүңө түшүндүм да, сиз деле ошо партиядан кызматка кылды. Менин бул жумушка келгениме эч кандай Атамбаевдин дагы, эч кандай СДПКнын да жок. Айтып койчу, көп ушуну түшүнөт экен. Мен жылда форумга барам.
Баягы мени форум чакырбаса да барам да 7 апрелде. Эми азыр чакыргысы деле келбей калышты да. Анан барганда баягы балдардын Куран окутуп коеюн деген ниетте барсам, баргандан былтыр барсам, ошол бир абышкалар нааразы болот, Жылдыз биз абдан нааразы болуп атабыз дейт. Эмнеге десем, ушу дайыма кыйкырып биз менен сен чогуу жүрчү элең дейт. Анан ушу Атамбаев сага ушул эле кызматты берип койдубу дейт. Анан мен күлдүм, ата дальше эле нааразы боло бериңиз, Атамбаев берген жок мага бул кызматты. Мага бул кызматты эл берди. Мен эми Ак Өргөдө билесиң да, 89-жылы уюштурулган экен, ошол 92-жылы Ак Өргөгө тургун катары ошол жака келин болуп барып, ошол жерде жер алып, жана топурактан үй салып, ошол жерде жашайм мына 23 жылдан бери. Ушул Ак Ордого деген Ак Өргөгө Аскар Акаевич особняк салыңызчы, апасы Жумалжы особняк салыңызчы деп Асабага Ак Өргөнүн эң көйгөйүн көп жазган мен болчумун. Ошо жол салдырсак да, троллейбус киргизсек да, мектеп салдырсак да, баардык жеринде биз ал кезде билесиңер, Асаба деген кандай күчтүү гезит эле. Асабага эмне чыкса, эртеси күнү баса калышып, ошол иштер аткарылчу. Мен эмгегим зор да, мисалы Ак Өргөнүн конушунун ушундай бүгүнкү күндө шаарга айланганына. Газ киргизилди, телефону бар, троллейбус, бир эмес 2 мектеп, бала бакча дегендей. Анан ошону билген эл эле мени деген 2 жыл мындай канча куда түшүштү. Иштеп бергиниң. Бизге канча начальник келди, бүт жеди, сатты, эчтеке калган жок. Дегенде анан мен чындыгында кетенчиктедим, эми биякта эркинсиң, каалааңды айтып жүрө бересиң. Эч кимге жоопкерчилигиң жок, милдетиң жок дегендей. Жанагы биздики эми көбүнчө бизнес журналистика деле туурабы? Бирөөнү жамандагысы келсе ачык эле айтабыз. Акчаңды төлө, жамандай бер дегендейчи. Эми бул карапайым элге тиешеси жок жана саясатчыларга. Ошентип эми өзүңдү өзүң билип жүрүп эле анан мен чындыгында ойлондум, аябай ойлондум. Анан менин кайненем өзү өмүр бою баягы Союз малында мектеп директору болуп, Ат Баш районунда бир нече мектепти иштеген орус тилчи аябай жакшы киши, биз менен мени менен чогуу жашайт канча жылдан. Мен ошо киши айтты, элдин назары түшүп калды, мына күнүгө келип атышат, ат тезен кургатпай, момча кишилер келип атат. Сен барып бер деп, анан мен макулдугумду берип, анан конкурска катышып, 20 киши менен ат салышып, кадимкидей 3 турдан өтүп, бардык суроолоруна жооп берип, тесттерине жооп берип, аттестациядан өтүп, анан ушул орунга келгем да. Чындыгында мен музыкалык кызматка келген эч кандай СДПКнын дагы, Атамбаевдин дагы тиешеси жок. Анан суроону туура берип атасың. Тегерегинде келгенде булар ушундай экен, азыр фракциялардын лидерлери да атасы, ошо фракциялардын лидерлерин карап көргүлө. Алар мурда кайсы партияда болду эле? Мурда кандай сөздү сүйлөп жүрүштү эле? Мына бүгүн эле бир Азия Ньюс гезитиге колума тийип калды. Ошо азыркы биз деген мен эң күйгөнүм мындай болду. Биз СДПКнын 20 жылдык съездин өткөрүштү да. Ошондо СДПКга тиешеси жоктор келип алып сүйлөп атат. Биз 17 жыл 20 жыл бийлик менен кармаштык. Биз 20 жыл минттик дегендерчи, эми алар көп болсо 2013-жылы эле кирген адамдар. Кичине уялыш керек да. СДПК Атамбаев 17 жыл мүмкүн Акаев менен кармашкандыр, Бакиев менен кармашкандыр, бирок ошондо биз карап эле турчубуз. Бирок тараза таш Атамбаев койгондо келип колтугуна кирип кеткенбиз деп сүйлөш керек, туурабы? Нормальный эркектер. А мен эмнеге киргизип алган кишиде да кеп бар. Анан ошо киргизип алганда кишиде болуп атпайбы ошол кептин барычы. Анан өткөндө мен деле айтып атам журналисттергечи, эмне үчүн дедим, биз эки жээк болуп кээде чабышасыңар дедим. Тиги сен тигини колдойсуң. Мына көчө Ташиев деп ташты жарап, Бабанов деп бакырып, Мадумаров деп маңка сагып аткандар бүгүн эмне болду? Мына азыр Ташиев менен Бабанов жакшынакай кучакташып биригип атат. Эки тарапка туруп алып мушташкан журналисттер ит болуп атат. Мен айттым, эмнеге силер журналисттер биз колжоолук болушубуз керек бирөөлөрдүн колунда. Давайте биз мындай журналист саясатчыларды колжоолук кылалы, биригип алып. Ошондо да мен кандай өз бети, өз үнү бар журналисттер, эми журналист десем көп да азырчы Экирчидан интервью алып алып деле жылдыз болуп атышпайбы. Туура айтасың, ошолорду киргизип алганда киши күнөөдө, кирип алганда киши, анан деген адам деген бир принципте туруш керек да. Мен кээде таң калам да, биз ошол 17 жыл кураганбыз, көчөдө жүргөнбүз, биз деген бүгүн мындай деп сүйлөсө таң калам. 17 жыл бою жылуу эле коңулда жүрүшкөн, памперс кийип эле үйүндө жатышкан жакшынакай эле. Карап отурушкан. Анан эртең бул ушундай парадокс экен, мен таң калбайм эчтекеге. Эртең Атамбаевдин ташы ылдый куласа, ошол эле биринчи колтугунда жүргөндөр Текебаевдин ташы өйдөлөсө, бүгүн Текебаевди
жерден алып көргө салып аткандар анын бар бетегине намаз окушат. Может, Бекназаровдыкын окуйт, андан ары Сариевдикин окуйт. Анан бирок биз ушундай эле бир картада айланып калдык да, Атамбаев, Текебаев, Сариев, Бекназаров дегенчи. Мындай бир булар алмашыш керек да, алмашыш керек. Эми ошол кептин окутуда ошого келип такалып атат да, алмашыш керек, жаңымуун керек, эскилер эскирип бүттү, баягы эле өңдөр, жүздөр алмашыш керек деген бул айтылып эле келатат да. Анан эми кантип эмичи? Келгиле бизге десе, анан алар бере коюп мейлем уялып бүттүк эми кой биз кетели дебесе же, анан кантип дейм да. Ошону айтып атасың. Бирок жаңымуун келиш керек дегенде да мен азыркы жаштарды карап туруп жүрөгүм түшөт. Кыргызга эч жакшы нерсе жасабай туруп, кыргызга эмгеги сиңбей туруп эле биздин жаштар азыр мындай туруп алып эле Атамбаевди сөгүп баштагандан мени сөгүп бүтүп жатышат. Азыркыларчы, мен тамашалайм айыл өкмөткө келген кээ апайсыздар да, эртең мен туруп эле Атамбаевди сөгөсүз айланайын. Кечинде мени сөгүп жатасыз, уят эмеспи деп айтам. Ошондой жаштарды биз лидер кылып атабыз азырчы. Кыргызга кымын тыйын пайдасы жок. Турабы? Мен ошолорду карап туруп кайра ойлоп кетем. Могулар ита келе буга чейин ичип жеп тоюнуп алды эле, дальше кичине ыйман кирсе башкарабы деп кээде буларга деле мындай макул болом да. Мага окшогондор толтура, ушинтип макул болгондорчу. Эми ал жаштарды алып келип, анан ал деген теңелип, үй салып, анан көйнөк кийгиче эле канча эмелер болуп кетет. Өткөндө бир министрди алып келип атышат, анан Facebook'та тытышып атсак мага чалып атат. Ой, ал деген булгангабаган, керек болсо эчтекеге умтулбаган, үй-жай күтөм, кийим кийем дебеген неме иштеп берет дейт. Мен айттым, это миф дедим, бул жомок дедим. Ал деген министр болгондон кийин эми болду эми ал кишичи. Министр болгондон 2-3 жолу министрлер менен конок баргандан көрсөм мондай костюм кийиш керек турбайбы? Мондай машина тебиш, мондай үйгө жашаш керек турбайбы дейт. Потому что биздин кыргыздын канына ошол нерсе сиңип калган. Анын аялы 2-3 министрдин аялы менен конок баргандан көрсөм мен норка шуба кийишим керек турбайбы? Көрсөм мен мондай сумка көтөрүшүм керек турбайбы деп ошого анан жеп ичип баштайт. Биз деген, бизде сонун жаштар бар, чет өлкөдө окуган, бизнес кылган, баягы тоок, биз эмне үчүн ошондой балдарды алып келбейбиз кызматка? Неге алып келбейбиз ошону? Анан эле эмгеги сиңди эле, анан бирдеме жасап койду эле депчи. Мына мен нааразы болгом. Эмне үчүн маданият министрлигинин квотасын биз ар намуска беребиз? Кыргыз тилин билбеген, кыргызча сүйлөбөгөн, кыргызга жамандыктан бөлөк жашаган Кулов эмне маданиятка күйөбү? Биз ошону эмне үчүн президент албайт ошол квотаны? Маданияттын квотасын. Макул болуптур, мына президенттин немеси менен көчмөндөр оюн өткөрүшүптүр. Өткөрдү. Эми дайше ошондой улантышсын. Маданиятка күйө турган киши керек. Тоопкук, көңүлү ток, чет өлкөгө чыкканда да мындай өзүң билесиң, эми чет өлкөгө чыксаң дагы бир тең ата сүйлөшүшүң керек да, туура колуңда акчаң болушу керек. Чыгып атканда эчтекең жок болсо эмне тияктын министрликтин фондун какшыйсың, же филармониянын фондуна кол саласың, же операнын фондуна кол салат да. Аны эмне келеси ойлоп атышат. Мына мен тамаша үчүн айтып коем, мен деле бир жолу тамашалашып отуруп айттым, Итибай Чотубай деле көтөрүп атасыңар дедим. Аранда мен акылым деле Кудай, иштеген ишим, сөзүм, мен деле көтөрбөйсүңөр деп бир жолу мындай жүгүрүп көрдүм мен дагы эрнис. Жүгүрүп көрсөм болбойт экен. Сен Атамбаевдин жанында канча жыл эмес, меле 6 жыл эмес, 16 жыл күрөшсөң дагы сенин акчаң болбосо, артыңан түртө турган кишиң болбосо, таасириң болбосо, атаң же депутат же бурда бир Илешип же Акаев Бакиевдин досу болбогондон сенин кызмат алышың бул мага окшогон бир кемпирдин кызына кыйын экен чындыгындачы. Мен да жүгүрүп көрдүм. Мен дайыма ачык айтам го бир нерселердичи. Анан ошон үчүн биз деген оңолбойбуз. Мына мурдагы ичип жегендин балдары келет, кайра эле ичип жейт. Толуктарды толуктар сыңар дегендей түртүп койт экен да. Анан ошон үчүн мен азыр өз эле күчү менен келип атат. Өз эле монте дегенге таптакыр ишенбейм. Керек болсо чириген байлар деген $500 алып кызматка коет. Өлдү дегенде $500 эрнис. Мен ушунча таң калам, ондай өндүрүшү бар, акчасы бар. Демек Кыргызстанды укмуш кыйратып атабыз, биз багабыз, гүлдөтөбүз дегенде. Мен дайыма айтам, менин чындыгым ушу дем. Алсаңар кызматымды аласыңар. Башымды албайсыңар, акылымды ала албайсыңар. Берем мен кызматыңа. Рахмат. Ушундай тойдум мен могу кызматыңа. Бирок чындык деген дайыма айтылыш керек, туурабы? Мен деген кандай болсом эле ошондой ойдом. Бардык жерде айтам. Мен министрлерди көрсөм айтам, эмнеге силер болбогон тойлорго акча бөлөсүңөр?
Мындай суроодо тиги бүгүнкү бийликтин оппоненттери оппозициясы. Эми ал оппозициянын ким экендиги жөнүндө, анын деңгээли жөнүндө сөз кылбай эле коелу, бирок бүгүнкү күндөгү оппозициябыз дегендер президентти күнөөлөп жатат. Ал калп эле билмемиш болуп эле баардык бийликти колуна топтоп алды. Балким топтоп беришти, баягы кол астында жүргөндөр, биз өзүбүз бүтүрөбүз дегендер. Анан мындай иш жүзүндө илгеркидей эле баардык нерсе бир гана кишиге байланыштуу болуп калды, ал президентке. Анан ошондой болуп калганы үчүн дагы президенттин өзүн күнөөлөп атышат да. Анан анда революциялар эмнеге болду эле, анда эмне үчүн парламентаризм деп атат, парламент башкарбай эле президент башкарып атса. Ошон үчүн муну бул президенттин күнөөсү катары айтып атышат да. Буга кандай көз карашыңыз? Эми мен Эрнис ачык сөз сүйлөгөн жакшы, билесиң, эми мен оппозиция дегендерге күлөм чындыгында. Эми оппозиция жок деп, жок, аларга эми мен өзүм айтышым керек, мен айтып эле келгем. Мына оппозиция дегенде эми билем, эми Рапшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов, мен алар менен жакшымын, саламым түз. Аласа бересем да жок. Мен ушул эле сөзүмдү өздөрүнө деле айтам, угуп жүрөсүң. Эми бир чети мына ушул күнгө алып келгенге ошолордун да күнөөсү бар. Мына Кыргызстанда 15 жыл Акаев башкарган, 15 жыл Айдардын колтугунда жүрүп, биздин канча эмебизди ичип жеп толуп кеткен Рапшан Жээнбеков оппозиция ким ишенет? Мен аны айтпайм, мен элдин арасында жүрөм. Эл билет. Эрнис биз баягы журналист болуп жүрүп эле булуттун үстүнө жүрө берет экенбиз да, көрсө. Деп элечи. Накта турмуш таякта болот экен. Мен айтып атам, мен бир чети мен жанагы мени ушул жерге алып келгендерге ыраазычылык айтам да. Мен көп нерсени үйрөндүм. Чында көп нерсени көрдүм. 20 жыл көчөдө жүргөндөн дагы 3 жылдын ичинде мага ошол мындай толтура бир 60 жылдыктай сабак болду да. Анан көбү күлөт да, буларды эмнеге ээрчийбиз деп айтат. Айдардын досу тиги бул деп эми ар биринин артында билесиң да моундай эме кара чылбыры бар. Анан ошол кишилер акыл үйрөтпөй эле койсунчу бизгечи. Ошол кишилер Атамбаевка деле акыл үйрөтпөй эле койсун. Карашо Атамбаев иштей албай атыптыр. Карашо оңдой албайыптыр. Эгер бир бийликти колуна түптөп ала турган болсо, ошол топтоп алганына жараша жана оппозиция күнү ошого жараша камчы чабыш керек болчу. Давай, иштегиле, жегиле депчи. Анан парламенттик шайлоодо парламенттик башкаруу деген бизге Кыргызга эрте экен. Парламенттик башкарууда көрбөдүкпү эми? КамАЗис губернатор болду, таксист аким болду. Эми просто мен дайыма ушундай мен урам душман топтойм да өзүмөчү. Мындай ит күлүгүн түлкү сүйбөйт экен да эми. Аны айтып эле жүргөм, айтып эле келем. Бизге Кыргызды башкарам деген киши дээринде болмоюн, илим билимдүү болмоюн, ал болбогон нерсе. Азыр Кыргыз 20 жыл мурункудан да азыр эл деген түшүнүктүү болуп уже биле башташты. Мен эл арасында жүрөм да, бүт айтышат, тойго барсаң да сүйлөшөт, тигини сурашат. Бийликтегилер ойлойт, бизди билбейт депчи. Керек болсо элементарный тойго чакырсаң келгиси келбейт экен азыр чоңдорумчу. Мына кандай жылкы союлат бекен, дасторкон кандай жасалат экен, уча кимге тартылат экен, кимдер келет экен, кандай сүйлөйт экен, эмне алып келет экен. Анан эмнеге оңолобуз биз айтсак? Ошон үчүн эшегине жараша тушагы, бийлигине жараша оппозициясы, оппозициясына жараша президенти. Кандай бир келечекке карата жаран катары ошол тиги 3 жаңы конушту, 4 жаңы конушту бир мындай көзөмөлдөп аткан бир жетекчи катары келечегибиз барбы, же баары эле жаман, баары эле пессимизм жытанып атабы баары эле? Жок, пессимист дебеш керек. Биз керек болсо бийлик башында отургандар деген илгериден хан деген элин чогултуп алып кеңеш салган, туурабы? Ошондой болуш керек. Мына биз кыйналып атабыз. Белисти бекен буйлуу чогуу. Жардам бергиле деш керек. Эл деген түшүнөт, эл деле келесо эмес. Мисалы үчүн мен Көчө Мурдайдын ат башыга бардым. Барсам мына бир жаман сөз, баары күтүрөп мал деген сары коодон жайнайтты менен. Бул андай эмес деген 10 жыл мурун жоголуп кеткен. Сары коодо мал эмес, мындай эме ит көрбөй калганбыз чындыгында ат башыда. Мал деген күтүрөйт. Ар бир үйдө той, ар бир үй особняк салып атыптыр. Бирден машина,
Анан деген биз деген эркинбиз дейт. Мурда Москванын көзүн карап жашачубуз дейт. Азыр эркинбиз, ушунуска бизге эмне Украинанын кейпин кийгизген. Анан айтып атам да, светиңер өчүп атат, мына ичип жеп атышат, эмне десем, свет мурда эле өччү, эмне бүгүн эле өчүптүрбү деп. Биз наоборот жардам беришибиз керек дегенди көбүрөөк уктум. А башка регионго барсаң, анан мен айладым, менин элимдин пейли ошон үчүн өнүгүп атыптыр, өсүп атат. Негизи пейли дегенен коюш керек эмес Ошо бай. элдин малынын көбөйүп атканы, коюнун көбөйүп атканына, машинелеринин көбөйүп атканына мындай бийликтин же оппозициянын тиешеси барбы? Конечно, тиешеси жок да эмне. Жок, Тиешеси жок да. Өзү окат кылып атат, эмне сурап атат бирөө. Өздөрү кредит алып атат. Өздөрү оңолуп атат. Чоң эмне бирөөдөн барып сурап атабы? Азыр деген нормальный, эки колу, эки буту бар, мындай иштейм, өзүм үчүн жашайм деген киши сурабайт. Жанагы бир жалкоо мен баары суранып жүрөт, мага бул кызмат берип кой, мен минтип коеюн, мен тигинтип коеюн деген. Так карапайым эл бийликти караган деле жок. Бийлик жөн эле кичине ичип жеген токтотуп эле мына кышкысын свет берип койсун элге. Мына ачык эле айтайын. Кышкысын жарык эле берип койсун, өчүрбөй эле. Жайкысын суу берип койсун, болду. Андай кимиси кайсы кызматка келип атат, кимиси сатып атат, кимисинин катын алып алды, элдин тиешеси да жок. Өздөрү эле байып атат. Мен ошону дайыма бекемдеп айткым келет. Бийлик менен иши деле жок, тааныбайт деле кээ бир эл ким эмне болуп аткан. Мына үч конушта деле мына канча жителим бар, базарда жүрөт, эртеден кечке базарда отуруп үй бүлөсүн багып атат. Чет өлкөдөн машина алып келип сатып аткандар бар, Москвага барып оокатын кылып аткандар бар, эмесин карабай эле. Анан эле бир эле колодо болду, жана госслужбага кирип алып эле ичип жеп эле ошол жерден эме кылгандар. А так госслужбага иштебей эле, Кыргызстандын бир мамлекетине иштебей эле, жеке эмеде иштеп эле жанагы чиновниктерде үй салгандар. Мисалы үчүн мен деле билесиң, 20 жыл жеке эмеде иштедим. Мен жолдошум дагы өмүр бою Дордойдо иштейт. Кудайга шүгүр, эл салган үй бизде деле бар, эл минген машина бизде деле бар, мамлекеттен албай эле, жебей эле, урдабай эле. Ошентип жашаса болот. Эл мамлекет менен, бул бийликтегилер менен эмне кылып атканы менен иши жок эле, өзүнүн жашоосун өзү камсыз кылып, жыргап жашап атса, анда мамлекет менен элдин катышы кайсы жерде болуп калат анда? Бул эмне шайлоо болгон сайын аларды шайлап коюп, анан өзүнүн койлорун союп жеп коюп, тамдарында жашап коюп, базарларга барып, тиги акча таап коюп жүрө берген жашоо бул эми нормалдуу эле? Эми нормалдуу эмес да, ошол мамлекет болуп атпайбы, эл менен анча көпүрө болбой жатканда болуп атпайбы? Мамлекеттин элге көңүлү бар. Шайлоо биз эмнеге керек? Бизге жаңы конуш эмнеге керекпиз? Митингге чыгарда, шайлоодо. Мына азыр бир жылдан шайлоо башталат. Биздин айыл өкмөткө канча киши келет, куда түшүп. Азыр мына бүгүн ушул ишемби күнү биз Ак өргөнүн 25 жылдыгын белгилейли деп атабыз. Кыргызстан деген эгемендүүлүккө жете электе ушул өзүнүн укугу үчүн ошо көрүнгөнүн квартирасында жашап көрбөгөн азапты көргөн жаштар билесиңер да 89-жылы ошол институт земледелиянын артында жерди бөлүп алып үй салып башташып, мына буюрса 25 жыл болуп калып, 25 жылдыкты өткөрөлү деп атабыз. Анан бизде ошол биринчи үй салган, ошол жерде 1000 башы болгон, 100 башы болгон адамдарды чогултуп, таасирлүү адамдарды чогултуп кеңеш чай кылганбыз. 1 ай мурун кеңеш чай кылганда ошолор өткөрүш керек деп өздөрү жүгүрүп жүрөт. Бирок биз чакыралы деди бийлик адамдарын. Бийлик адамдарын баарына чакыруу бердик Эрнис мына. Мен дагы бир жолу айтып коем, Facebook'та деле айтып атам. Анан чакырганда булардын суроосу ушул болот экен, эмне канча жылкы союлат экен, кандай болот экен, анан ким келет экен, анан эмне кылыш керек экен деп. Эми биз акиматтан да сулаган жокпуз керек болсо. Бизге монча акча бөлгүлө, биз 25 жылдык өткөрөбүз деп. Мэриядан да сураган жокпуз, өкмөттөн да сураган жок. Мына элдин күчү менен биз эмне үчүн той, биз Ноорузду майрамдайт дегенди биринчи Ак өргө баштаган, билесиңер да, эгемендүүлүк алып Нооруз деген эмне экенин билбей жүргөндө Кыргызстан. Ушул Ак өргө деген Ноорузду майрамдап, Ак өргөдө ар бир көчө мына Нооруз сайын жанагынтип буудай өндүрүп сүмөлөк жасашат. Көчөмө көчө. Ошол салт калып калган Ак өргөдө. Ошентип жүрүп эмне үчүн биз 25 жыл биз эмне үчүн сурашыбыз керек деп эл өзү уюшуп, мына жылдызбай башыбызда туруп бер, момундай кылабыз деп күнү түнү тыпырап чуркап атат. Анан ошол элдин алдына келип эле, ой элим аман болгула, ушул майрамыңар кут болсун. Силер ушул күндү алдыңар эле, ушул талааны бөлүп алдыңар эле. Өз жокат кылабыз деп. Ошо силердин артыңар менен да биз да өз жокат кылабыз, эркиндик болобуз деп ионосу сүйлөп калдык. Монтип мога жеттик деп айтып койгондон эригип атышат.
сурабай эле эчтеке келип катышкан ушундай бар экен. Мына мен ушунча таң калдым, чалып алышып жылкы союлду, анан канча боз тигилет, анан уча кимге тартылат. Бирок алар келсе жилик берилет да? Келсе эл катары борсоктон ос тиет, аш бастырып атабыз, эми кантип эме болсун. Ошону сөзсүз айтып коюшуңуз керек Ошол бар эми курсактар ашка кетпек, жилик бербейбиз, уча тартпайбыз, сразу эле айтып коем. Бирок келип 5 айдан эле шайлоо келет. Ошол эле бүгүн баштап аткандар келет бизге. Өзү келбесе дагы координатору келет, нам мүчөсү келет дегендей. Ошон үчүн азыртадан келип мындай элим рахмат, ага өргөлүктөр 25 жыл чыдап жашап коюп турсуңар бизге. Ошо митингке силерди сүйрөптүрбүз. Шайлоодо силерге күчүбүз түшүптүр. Мисалы митинг болсо жаңы конуштун эли чыгат да кечирип кой, эриз тура. Митингде ким чыгат? Жаңы конуштун эли чыгат, байкуштар. Не болсо черный работада ким жүрөт? Жаңы коныш. Базарда ким бүт жаңы коныш. Бизден ак өргөдө жашайм десең бир кезде күлчү да мени. Барбайбыз депчи. Чын мына журналисткада жүрөм мен деген какта жашайсың? Ак өргө десең мени бир бар экендей көрүшчү. Мен ошо 23 жыл жашап коюптурмун ак өргөдө. Мына өзүм 2 жыл кечирээк келдим, 23 жыл жашап коюптурмун. Анан биз ошону эле суранып атабыз. Анан чындыгында мындай бийлик жасай турган көп эле маселелер бар болчу. Биздин өзүбүздүн эле эмтүү үчүн. Бирок ушундай нотада биз ушу бүгүнкү ачык сөз программасын жыйынтыктасак, анда келип ушул ачык оюңузду, ачык сөзүңүздү билдирген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы буюрса пикирлешип студияда баарлашып турабыз. Рахмат.